апа эмне үчүн ажыраштың, апа эмне үчүн ушул кордукка чыдадың, эмне үчүн кетип калбадың, эмне үчүн бизди берип салдың. Ушундай эмне үчүн деген доомат үчүн Кудай бизге ошол тагдырды берип кайра ошону көргөзөт экен. Мына эми сен өзүң ошол нерсени сезип, ошол ситуацияга түшүрөт экен. Ошондуктан биз ата эненин жашоосун элестетип көргүлөчү. Биз 1 жыл мурунку өзүбүздүн жашообузду бул жумушка кетсем болмок, тиги бизнести баштасам болмок деген өкүнүчүбүз толуп турат. Бирок 1 жыл мурун биз аны билген жокпуз да. 1 жыл мурун эмес, биз ата энебиздин 40 жыл мурунку тагдырын отуруп алып, эмнеге минпедиң апа, эмнеге сен ушинтип койбодуң эле ата деп отурган мүмкүн эмес. Биз ал учурда 40 жыл мурун кандай нерсе болгонун, апабыз кандай тагдырга туш келген, ошол учурда бизди ойлоп отуруп эмнени тандаганын билбейбиз. Ошондуктан эң негизгиси биз ата энебиздин жашоосун сындабай, мынтип антип тигиндей деп доомат айтпай, нааразы болбой, ошенткен сайын кабыл алганыбызда толук апаке, атаке, мен сизге ыраазымын. Кандай болгон күндө дагы мени чоңойтуп өстүрдүңүз. Колуңуздан келишинче билимди бердиңер, колуңуздан келишинче тарбияладыңыздар. Андан аркысына алып кетүүгө бул жашоодо Кудай баарыбызга тандоо берген. Тандап мен жакшы өмүр сүрөм деп ушундай кабыл алганыбызда биздин жашообузда биз кыялдаган акча, ийгилик, жашоо баардыгы келет. Ошондуктан эң негизгиси ата энебиздин жашоосун эч бир сындоосуз кабыл алышыбыз керек экен. Ошондо гана бизге сонун жашоо келет. Ушундай жакшы маалыматтарды алгыңыз келсе, менин баракчама катталууну унутпаңыздар.